Саламатсызбы? Менин атым Савицкая Эмма. Мен 14 жылдык тажрыйбасы бар бал экспортчусумун. Мени жана биздин Цяньшань белектери аттуу компаниямды Кыргызстандын гана эмес, Борбордук Азиянын бардык бал өндүрүүчүлөрү билет деп ойлойм. Эмне үчүн Түштүк Кореяга экспорттой баштаганымды билгиңиз келеби? Тасманы аягына чейин көрүңүз. Түштүк Корея бай ички рыногу бар жан дүйнөдөгү эң ири экономикалардын бири. Аянты аз болгондугуна карабастан, Кореянын идөөсү дээрлик 2 триллион АКШ долларын түзөт. Бул Орусиянын идөөсү менен салыштырууга болот. Калктын жан башында идөөнүн көлөмү Казакстан, Орусия сыяктуу өлкөлөрдүн деңгээлинен 2,5 эсе жогору. 700 миллиард доллардан ашык импорттайт. 7 жыл мурун биз Кореянын жаңы рыногун өнүктүрүү боюнча алгачкы кадамдарды жасаганбыз. Кореялык керектөөчүгө кыргыз балынын даамы менен тааныштырууга көндүрүү оңой болгон жок. Бул кыйын жана коркунучтуу болду. Бирок азыр мен анык билем, биздин эмгегибиз жана жаңы рыноктарды ачууга болгон кызыгуубуз кыргыз өнүмүнүн Корея рыногунда өзүнүн татыктуу ордун ээлөөсүнө шарт түздү. Корея экономикалык эркиндик боюнча 14-орунда турат. Бул биздин коңшу өлкөлөргө гана эмес, дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүнө салыштырмалуу Корея менен соода кылуу коопсуз экенин билдирет. Коңшу өлкөлөр мүмкүнчүлүктөрдү көрүп, Кореяга экспорттоону жигердүү түрдө көбөйтүүдө. Корея ири өтүш рыногу жана ал жерде түрдүү өнүмдөрдүн көптөгөн мүмкүнчүлүктөрү бар. Эгер сиз эттин, сүт азыктарынын, буурчактын, кургатылган жемиштин же кондитердик азыктардын өндүрүүчүсү же экспорттоочусу болсоңуз, анда Корея рыногу так сиз үчүн. Азыр баштоого убакыт келди. Өзүңүздүн Түштүк Кореяга экспорттоо боюнча өлкөлүк жол көрсөткүчүңүздү азыр жүктөп алыңыз. Биринчилерден болуп, артыкчылыкка ээ болууга үлгүрүңүз.